Бүгін картинкаларды алып келдім еле ғой. Матрас, анан мини холодильник алған. Есіңерде бе? Мына ошаның мини холодильнигин балам келгенде барып алып келдим. Азыр кантип тазалаганымды көрсөтөм силерге. Матрастарды албадык, силер да хлоп деп жазып едиңер. Бирок мен хлопту уга элекмин. Мүмкүн бардыр, билбейм. Бирөө менен сүйлөшпөсөм билбейм да. Анан Россияда көп экенин билет элем. Азыр көрсөтөм тазалаганымды. Холодильникти алып келип сайып көрдүм, чындап эле иштейт экен, азыр деле иштеп турат. Азыр суруп коеюн. Тазалаймын да. İşte тұрат. Мұздата қойды. Мынасында мұз бар екен деп жана. Так что тазалай береміз азыр. Қандай средства қолданасыз көрсөттүң дегендерге. Ой, мына. Ушул средстваны колдоном. Ушул Америкада в основном идиш жууганы, мындай легкий иштерди кылганга ушул жакшы экен. Анан запахты жакшы өлтүрүп коет экен. Мындай запахтарды ошого ошону жактырдым. Өзү таза эле экен, дагы тазалап кое берели. Қандай қылам? Мұны мұны қалып қалыптым, мұны әмеге жей берсем. Так. Картинкамызда бар екен, картинканы да тазалашым керек. Ушу тазалағаннан зерігіп жүрүп эле кеч коюлуп калат да. Иштен чарчап кетем өзүм дагычы. Эмеден трейдингте действительно мени ушундай эметип коет. Ушундай напряженный иштейсиң да адам. Буну мен Facebooktун маркетплейси бар. Атайына Авито, ушу Кыргызстандыкынын атын унутуп калып берем да. Ушу реклама кое турган. Жана тез кабардыкын уктум. Анан да бирдеке дегениңер бар экен. Иши ошондой сайт бар. Да Poshmark деген сайт бар Америкада. Мына ошого сүрөтүн тартам. 1 мүнөткө жетпеген видео киргизсе болот. 1 мүнөткө жетпеген видео киргизем. Анан чат GPT кайрылам. Ошону холодильникти мага клиентти тарта турган сөздөр менен, анан алгоритм тез продвигать ете турган сөздөр менен жазып бер, пожалуйста, деп туруп, мунун сүрөтүн чат GPT жүктөсөм, анан шинтип эле маркасын, жылын баарын жазып, сонун кылып жазып берет. Кааласаңар үйдө колдонсоңор болот, кааласаңар офисте, кааласаңар дачада деп сонун кылып жазып берет. Анан кийин ошо меникин көбүрөөк эме кылышат. Мага көбүрөөк жазышат. Описанияны чат GPT сонун кылып жазып берет да. Өзүм да жазганга пробовать эткенмин, бирок меникине ончо мындай эме кылышпайт эле. Анан ошо чат GPT сонун, чат GPT-ни айтам да, сен родственнигиң го, Facebooktун алгоритми ошондойбу десем, ооба дейт. Тилин билесиң го, сен ошо алгоритм продвигать ете турган кылып жазып берчи десем, анан сонун кылып жазып берет. Мына ошентип ошону сатууга коёмун, башкалардыкын караймын, баасына салыштырам. Мисалы башкаларда бул буюм 60-80 доллар болуп турган болсо, мен 40 долларга коёмун. Себеби мага тезирээк сатылганы эсеп. Менден алып кеткен клиент дагы ушундай довольный болсун дейм, арзан алганына. Мен болсо сатканыма, тезирээк сатып жөнөткөнүмө сүйүнөм.
Ошон үчүн эки жактан тең ыраазычылыкка иштешке аракет кылам. Мына ушундай холодильникти тазаладык. Эми очередь сүрөттө. Опа. Так, сен жылып тур. Мына сүрөттө. Эми мен сүрөт тартсамбы дагы деп ойлонуп атам. Сүрөт тартпайлыбы? Эң оңой иш биякта экен. Мында алып туруп көзү жумуп туруп, фю. Бүттү. Мында алып туруп чачып койсоң сүрөт экендей жүрөт экенбиз да биз. Карасаңар эми мунун өзүнүн баасы $68 экен. Анан арзандатылган экен $39.99, почти $40 экен. Мен $20 коюп коеюн. Ушуга көзүм жетип турат, тез эле сатып беребиз. Так что ойбай, бул мен ачып атам да. Жөн эле муну бетин курук менен эле ачып коеюн. Курук менен. Кичине бирдеме тийип калыптыр. Так. Карасаңар, эч кандай мээнеттин кереги жок да. Бияка бир өтөсүң, ак менен, бияка бир өтөсүң, кара менен, анан золотистый менен үстүнөн өтүп коесуң. Ооба. Баш иштегендер ушинтип дагы сатып иштеп атышат да. Бүгүн мага ушундай картинка күн экен да. Жана эртең менен Эйфелева башняны саттым эле. Кайра ордуна муну таап келдим. Мына. Эми муну дагы ошентип мактап сактап, ChatGPT подружкам экөөбүз сатууга коебуз. Сатылганын силерге көрсөтөм. Буюрса тезирээк сатылып, ушул жуманын сборун жаап, жөнөтсөмбү деп турам. Азыр биз уже канча $43 кылып койдук. Буюрса бул холодильникти $40 коеюн деп турам. Буларды $20. Көрөбүз дагы кандай болот. Аллахтын колдоосу менен тез сатып кетейин.